теринин кургоосу же ашыкча нымдашуусу, тердеп алсыроо, табит жоголуусу күн катуу ысыганда пайда болгон белгилер. Ошентсе да организмдин толук кандуу иштөөсү үчүн күнүмдүк азыктардан баш тартпай, тескерисинче чаңкатпай, күч берген азыктарга өтүү керек. Көбүнчө ушул биз табитибиз боло бербейт, бирок ошондо дагы организм ушул энергияга муктаж болуп атканын кайсыдыр бир деңгээлде сездирет. Бир аз алсырап калышыбыз мүмкүн. Анан ишке болгон мындай иштөө жөндөмүбүз бир аз азайгансып, ушундай нерселер болгондо эле тойуна бериш керек. Анан ысыкта өзү табитти күтпөй эле жей берген деле жакшы. Айрыкча өнөкөт оорусу бар адамдар, себеби энергиянын жетишсиздиги алар үчүн кайсыдыр бир деңгээлде коркунуч жаратып калышы дагы ыктымал. Анан негизи ысык мезгилде менин сунушум мүмкүн болушунча суюк тамактарды көп жей бериш керек. Бир жагынан организмди ушул суу менен толуктаган болобуз. Башка жагынан тамактын сиңиши дагы өтө бир оңой болот. Анан дагы бир нерсени айтып өтүш керек. Ушул ысык мезгилде көбүрөөк жанагы ич өткөктөр пайда болот. Жашында дагы, карысында дагы ушул нерсе алдыга чыгат да. Ошонун алдын алыш максатында ар бир жеген азыгыбызга маани берип. Ысык мезгилде организмдеги суу таңкыстыгын суусундуктар же табигый жемиштер менен толуктоого болот. Бирок аптаптуу абадан улам жер-жемиш жана жашылчалар тез бузулуп ачып калуусу мүмкүн. Бул ич өткөккө алып келет. Ошондуктан сатып алып жатып азыктардын көлөкө жерде сакталганына көңүл буруңуз. Кошуш керек. Мөмө чөмөлөрдү сөзсүз жууп жеш керек. Азыр дарбыз өтө бир күчөгөн мезгилде. Албетте дарбыз өтө пайдалуу азык. Бирок мүмкүн болушунча муну күндүзү жебегенге аракет кылышыбыз керек. Анткени ар бир адам сезсе керек өзүнөн дарбыз, балким азыркы учурдагы дарбыздар дейли, өтө адамды ныксыратып, алсыратып, уйкусун келтире берет да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча түштөн кийин, кечинде жеген максатка ылайыктуу болуп калат да дарбызды. Мисалы үчүн коомду башка азыктарга аралаштырбай жеген жакшы, күндүзү жеген жакшыраак. Анткени чындыгында коомду ар бир адам кеңири сиңире албайт. Айрымдар үчүн бул эч нерсе болбошу мүмкүн, бирок айрымдарда бул маселе жаратып коет да. Андыктан ушуга дагы көңүл буруп коюш керек. Анан мүмкүн болушунча 2-3 түрдөн ашык нерсени аралаштырбай, мындайча айтканда мүмкүн болушунча азыраак нерсени жеш керек да бир жеген убакта. Себеби да айткандай, тамакка уулануу сыяктуу маселелер ушул мезгилде күчөйт. Анан сууну албетте көбүрөөк толуктай бериш керек. Анткени суу ошол бөйрөк аркылуу эле эмес, тери аркылуу дагы көбүрөөк чыгып кетет. Ошондуктан ушул кургап калбаш үчүн көбүрөөк суу ичип тура бериш керек. Жайкы ысыкта күнүмдүк рационду куурулган, шекерлүү, туздуу азыктардан азайтканыңыз оң. Жашылча жана чөп азыктар менен толукталган суюк таамдар организмге тийиштүү минералдар менен камсыздап, суусоону жаратпайт. Мүмкүн болушунча, мисалы жанагы суюк тамактарга деле эт кошулат да, суюк тамактар деле куурулат дегендей, алар деле жакшы. Болгону баягы коюу тамакты жеп алып артынан улам суу жута бере турган болсок, ал ашказанда көбүрөөк туруп калып, ошол жерде бир аз бузулуп, кандайдыр бир деңгээлде маселе жаратып коюшу мүмкүн. Эми көпчүлүктүн организми көтөрө алат бул нерсени, айрымдар көтөрө албай калышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча суюгураак тамактарды ичип турган максатка ылайыктуу. Ысык күндөрү организм өзүн муздатуу үчүн көбүрөөк күч жумшайт. Ошондуктан тамак жеңил болуп, суюктукту жетиштүү өзгөчө маанилүү.